28 февралга карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсызбы? Министрлер кабинети уран жана торий кендерин иштетүүгө салынган тыюуну жокко чыгарууну сунуштады. Тийиштүү токтом долбоорун Минкапка караштуу курчап турган чөйрөнү коргоо жана Токой чарбасы мамлекеттик агенттиги иштеп чыкты. Анда 2020-2023 жылдардагы окуялардын оор экономикалык кесепетинен улам Кыргызстандын экономикасы тез арада Кирешенин башка булактарына муктаж экени белгиленет. Кыргызстанда уран жана торий казып алуу иштерин жүргүзүүдө экологиялык ченемдерди жана стандарттарды так сактоо менен бул пайдалуу кендерди казып алуу жана экспорттоо Кыргызстандын экономикасынын маанилүү компоненттери болуу мүмкүнчүлүгүнө ээ деп эсептейт мамлекеттик агенттик. Сооронбай Жээнбековду Матраимов менен байланышы үчүн экс-президенттик макамдан ажыратуу сунушталды. Бул тууралуу демилгени депутат Акылбек Түмөнбаев көтөрдү. Ал издөөдөгү экс-бажычы Райымбек Матраимовду саясий аренага тек гана Жээнбеков алып келген деп эсептейт. Арабызда Райымбек Матраимовго табакташ болуп, аны жандап жүргөн 2-3 депутат кетти. Дагы кетет деген аракеттер болуп жатат. Өкмөттө иштеген министрден баштап кетиребиз деп жатышат. Бирок аты аталбай Матраимовду саясий аренага алып келип, мамлекеттин эсебинен жашап акчасын алып жүргөн киши бар. Ал ким? Ал Сооронбай Жээнбеков. Канча деген жаштар көчөдө турганда Жээнбеков дөөлөйчү отурду. Эми бүгүн төрдө мамрезиденцияда отурат, деп билдирди Түмөнбаев. Ал коррупцияга каршы күрөш баарына бирдей болушу керек деп эсептейт. Экс-президенттин артыкчылыктарына булар кирет: өмүр бою кол тийбестик, мамгүзмөт, каржылык камсыздоо, дача жана башкалар. Мунун баары мамлекеттин эсебинен төлөнөт. Мындай артыкчылыктарга эки эл адамы Жээнбеков жана Роза Отунбаева. Тышкы иштер министрлиги Бишкек жэбиндеги жарылууда жабыркаган 2 бейтап айыгып баратканын билдирди. Мекеменин маалыматына ылайык, жакынкы күндөрү алар пластикалык операциядан кийин реанимациядан жалпы палатага которулат. Ошондой эле министрлик январдын ортосунда тик учак кулаганда жабыркаган 2 аскер кызматкери тууралуу да маалымат берди. Алар учурда пландык операциядан кийин травматология бөлүмүндө жатат. Баары тең алган жаратынын ордугунан улам Түркияда мед жардам алышууда. Кыргыз Республикасынын Анталия шаарындагы башкы консулдугу жабыркагандардын туугандары жана дарыгерлер менен дайыма байланышта болуп, ошондой эле баардык зарыл жардамдарды көрсөтүүнү улантууда. Аталган маселе министрликтин жана тийиштүү мам органдардын өзгөчө көзөмөлүндө деп белгиледи мекемеден. Мандаты тапшырышы керектиги айтылган депутат Айбек Осмонов чөт өлкөдө экени тастыкталды. Ал Азаттыкка берген комментарийинде ден соолугуна байланыштуу Түркияда дарыланып жатканын айтты. Мен депутат болгонго чейин деле жыл сайын февраль айында дарыланам. Былтыр же мурдагы жылды да карап көрсөңөр болот. Быйыл да ушул айда дарыланганы келдим. Мени чыгып кетти деп саясат кылыштын кереги жок, деди Осмонов Азаттыкка курган маегинде. Буга чейин Вечерний Бишкек басылмасы өздүк булактарына таянып, депутат Айбек Осмонов менен Шайлообек Атазов шашылыш түрдө 3 айга чет өлкөгө чыгып кетишкенин жазган. Шайлообек Атазов азырынча бул маалымат боюнча комментарий бере элек. Атазов менен Осмонов Регион ТВ телеканалынын Райымбек Матраимов менен байланышы бар депутаттар мандаттарын тапшырышы керек деп айтылган материалында ысымдар аталган. Материал чыккандан кийин Искендер Матраимов менен Нурлан Раджабалиев мандаттарын тапшырышкан. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу бейөкмөт уюмдар Борбор Азияда Орусияга каршы ишмердигин күчөткөнүн билдирди. Бул тууралуу ал коргоо министрлигинин коллегиясында айтты. Анын айтымында Борбор Азияда 16 миңден ашык өкүлчүлүгү жана филиалы бар 100дөн ашык батышчыл ири бейөкмөт уюм иштейт. Ал конкреттүү уюмдарды атаган жок. Атайын аскердик операция шартында бул бейөкмөт уюмдар Борбор Азия мамлекеттеринин Орусия Федерациясы менен аскердик, техникалык, экономикалык жана маданий кызматташтыгын азайтуу максатында Орусияга каршы ишмердүүлүктөрүн күчөтүп алды. Алдын алуучу мүнөздөгү чараларды көрүп жатабыз деп билдирди Шойгу. Бирок так кандай чаралар көрүлүп жатканын ачыктаган жок. Ошондой эле Шойгу быйыл Казакстан, Кыргызстан жана Тажикстандын аймактарында жамааттык коопсуздук келишими уюмунун ыкчам чара көрүү күчтөрүнүн окуулар өтөрүн эске салды. 27 февралда Ош шаардык кеңешинде 2024 жылдагы бюджеттин долбоору боюнча коомдук угуу өттү. Иш-чарага Ош шаарынын биринчи вице-мэри, Ош шаардык кеңешинин төрагасынын орун басары, финансы министрлигинин Ош шаарындагы өкүлү, мекеме ишканаларынын жетекчилери жана шаар тургундары катышты. Алдын ала планга ылайык 2024 жылга карата жергиликтүү бюджеттин көлөмү 2 миллиард 884 миң 956 миң 200 сомду түзөрү болжолдонууда. Анын ичинен салык кирешелери үчүн жалпы бюджеттен 2 миллиард 176 миллион 556 миң 200 сом, салык эмес кирешелери 508 миллион 400 миң сом, бюджеттик мекемелердин атайын каражаттары үчүн 2 миллион сом бөлүнөт. Бюджеттин алдын ала планында эң көп каражат курулуш тармагына, ал эми эң аз акча социалдык коргоо тармагына бөлүнөрү каралган. 2023 жылы Ош шаарынын бюджетине 2 миллиард 509 миллион 306,2 миң сом бөлүнгөн. Быйылкы бөлүнө турчу акча бюджеттик мекемелердин атайын каражаттарын кошкондо былтыркы жылга караганда 115%га көп.
Билим берүү министрлиги мектеп жетекчилери жана башка адамдар күбөлүк жана аттестат берүүдө бүтүрүүчүлөрдөн акча талап кылууга укугу жок деп билдирди. Эгер аттестат жоголуп же башка себептер менен дубликат алына турган болсо, аттестаттын тиркемеси менен дубликатына 50 сом, артыкчылыгы менен аттестат дубликаты үчүн 50 сом, күбөлүктүн дубликатына 20 сом төлөнөт дешти мекемеден. Быйыл мектеп бүтүрүүчүлөрүнө берилчү мамлекеттик үлгүдөгү документтерди санариптештирүү башталганы белгиленди. Ал эми аттестат жана күбөлүктү электрондук түрдө толтуруу боюнча бардык билим берүү бөлүмүнүн адистери окуудан өттү. Министрликтин маалыматына ылайык, быйыл өлкөдө 128 миңден ашуун бала 9-классты, 73 миңден ашуун окуучу 11-классты бүтүп жатат. Суучул Денис Петрашов 3-чү жолу Азия чемпиону болду. Петрашов 50 метрге брас ыкмасы менен сүзүүдө 27,67 секундта келип, алтын медалга ээ болду. Спорттун суудагы түрлөрү боюнча Азия чемпионаты бүгүнкү күндө Филиппиндин Нью-Кларк-Сити шаарында өтүүдө. Денис Петрашов ушуну менен 3-чү жолу Азия чемпиону наамын алып жатат. Буга чейин ал 2017 жана 2019 жылдары ушул эле чемпионаттын алтын байгелерин багынткан. Ошондой эле спортчу быйыл Париждеги Олимпиада оюндарына катышат.